Президент Садыр Жапаров өлкөгө сапар менен келген Шэньси провинциясынын коммунисттик партиясынын партиялык комитетинин катчысы Чжао Идени кабыл алды. Эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуу маселелеринин кеңири чөйрөсү боюнча пикир алмашуу болду. Ошондой эле келечекте биргелешкен өз ара аракеттенүүнүн приоритеттери белгиленди. Президент Кыргызстан менен Шэньси провинциясынын ортосундагы практикалык кызматташтыкты чыңдоонун, атап айтканда соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүүнүн, эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосунда ишкердик байланыштарды түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Мындан тышкары мамлекет башчысы Кыргыз тарап октябрь айынын аягында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин Бишкектеги кезектеги жыйынына катышуу үчүн Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзяндын Кыргызстанга расмий сапар менен келишин чыдамсыздык менен күтөөрүн белгиледи. Өз кезегинде Шэньси провинциясынын коммунисттик партиясынын парткомунун катчысы Чжао Иде Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин жетишилген жаңы деңгээлине канаттануу менен баса белгиледи. Мындан тышкары президент Садыр Жапаровдун Кыргызстан менен Шэньси провинциясынын ортосундагы соода-экономикалык мамилелерди активдештирүү зарылдыгы тууралуу пикири менен макул болуп, кызматташуунун негизги багыттарын атады.